2021 жылы Ош шаарында өткөн жылдын мыкты мугалими кароосунагында Ош шаарындагы Илгиз Шамырзаев аттуу мугалим жеңүүчү аталып, ошол кезде Эмаком курулуш компаниясы бир бөлмөлүү батир тапшырган болчу. Ошол батирди Ош шаарынын ошол кездеги мэри Талайбек Сарыбашев дагы тапшырганы боюнча кеп чыгып, учурда социалдык тармактарда талкуу жаратып жатат. Анын себеби ушул убакытка чейин мугалим үй ала албагандыгында болуп жатат. Ал эми биз болсо дал ушул мүнөттөрдө Ош шаарынын ошол кездеги мэри, жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашевден дал ушул жагдай боюнча пикирин билип көрөлү. Саламатсыздарбы? Биз сүйлөшүлгөн эле, маек боюнча кире берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы. Буга чейин ошол жанагы маселе боюнча келдик эле. Илгиз Шамырзаевдин маселеси боюнча кайрылуу да жасадыңыз. Анан коомдо дал ушул маселе талкууланып атат. Анан өзүңүздүн пикириңизди билели деп атканбыз. Кенен айтып берсеңиз, деги эле ушул жагдай боюнча. Бул жакка отуруп алсак болот да? Талабек Насырбекович, айтсаңыз, ошол жогоруда дагы айтып өттүм, ушул Илгиз агайдын маселеси боюнча кайрылуу жасадыңыз, бирок ага карабай деле дагы деле коомчулукта бир талкуу жүрүп атат да, сиздин моралдык жоопкерчилигиңиз болуш керек деген сыяктуу. Деги эле ушул өзүңүздөн угайлычы, кандай жагдай болду эле, анан кантип чечилет бул маселе? Эми кече СМИлерге чыкканда дагы мен өзүм соцсет аркылуу көрдүм. Ошон үчүн мен сразу элге мындай актануу максатында эмес, түшүндүрүү максатында кайрылуу жазбадым, окусаңар керек. Бул эми иш чара 2021 жылы ошол жылдын мыкты мугалими иш чарасы Ош шаарында өткөн. Ошол мезгилде мен мэр элем. Мындай иш чара жылда өтүп турат. Мага чейин дагы азыркы бүгүнкү күндө деле ошондой сынактар болуп турат да. Ал боюнча биз мэриядан атайын акча каралып, бир эле ал Илгиз агай эмес, башка мугалимдерге да биринчи, экинчи, үчүнчү мест бардык сыйлыктар берилген. Бул мэрия тарабынан уюштурулган иш чара. Ошол иш чарага барганда мага ошол жерде уюштуруучу вице-мэр айтып калды, ушул компания аты аталган Эмаком деген компаниянын жетекчиси ушул бир комнаталуу үй берет экен. Анда жакшы экен деп, анан ошол катарда ошол мезгилде мэр катары мен сертификатты тапшырып, анан кечээки талкууга чыккан сүрөткө түшкөн экенмин да. Анан буга чейин да Илгиз агай бир топ жолу мага кайрылды. Анан мен бул СМИге чыкканга чейин эле мен дайым ошол Эмил мырзага айтып келгем, ушундай убада кылгандан бери мага кайрылып атат. Анан 5-6 ай мурун дагы ал мезгилде Эмил Жусупов ушул жерде депутат эле, ушул кабинетке чакырып сүйлөшүп, анан Илгиз агай менен видеозвонок аркылуу экөөнү байланыштырганмын. Ал бере турган болгон, беремин, убада берилген, ал турат сөз беребиз деген. Эми ал бүгүнкү күндө бүт эл деле билип атат, ал компаниянын кандай абалда экенин. Эми кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, баягы бул ушул иш боюнча түшүнгөндөр дагы, түшүнбөгөндөр дагы бир тараптуу мындай пикир жаратып калбады. Анан эми элдин сынын пикирин биз туура кабыл алышыбыз керек. Тем более Илгиз агай бул мугалимдин биз эч качан көңүлүн калтырбашыбыз керек. Бул жөнөкөй мугалим эмес, өзүнүн ишин мыктысы да. Мындай агайларды, мугалимдерди сөзсүз колдошубуз керек. Ошон үчүн мен баягы юридикалык жактан мындай жооптуу болбосом дагы ошол кездеги экс-мэр катары жоопкерчиликти сезип, анан Кудай буюрса жакын арада Илгиз агайды сөз батирлик кылганга аракет кылабыз, беребиз буюрсачы. Анан эми Кудай буюрса эми Эмил деле Жусупов деле чыгып калса, анан ал деле өзүнүн атаганын берсе керек деп ойлойм да. Анан бирок сөзсүз Илгиз агайды биз колдошубуз керек. Агай да анан биз ошол мезгилдерде биз өзүбүздүн мэрия тараптан болгон сыйлыктарыбызды тапшырганбыз. Башка дагы агай эжекелерге дагы сыйлыктар берилген да. Ушундай болгон иш-чара. Билдириңизде айтып атпайсызбы, ушул юридикалык жактары бар экен, карала турган депчи. Анан ошол батирди тапшыруу алдында ушул жагдайлар каралып эске алынды беле? Мен айтып атпаймынбы, биз өзүбүздүн мэриянын иш-чарасы болгон да. Мен ошол иш-чарага баргандан кийин ошол жерде мага айтышты да, ушундай демөөрчүлүк кылып атат экен, өзүнүн сертификатын алып келиптир. Сизди тапшырып коебу экен деп суранып атат. Хорошо деп мен тапшырып койгонмун да. Кечээ деле коомчулукка буну мени
ошол уюштуруучулар ошол Жусуповдор деле мен мындай калп айттырбаса керек. Илгиз агай деле мындай ал мезгилде өзү жакшы билет да, мен калп айттырбаса керек. Эми ал агайды мен туура түшүнүп турам. Мына дагы башка компаниядан да үй берилген экен. Бир эмес эки үйдө тең жок болуп атат. Ошон үчүн ал агайды да биз туура түшүнүшүбүз керек да. Эмил Жусупов чыгып калса атаганын берсе керек депчи. Анын эми качан чыгышы белгисиз азыр коомчулуккачы. Анан бул баягы жөн эле бир соротуу максатында болуп калган жокпу? Негизи мугалим дагы бир күдөмдү бойдо калбайбы? Жок, мен айтып атам, мен убада бербедим. Коомчунун астына убада бердик. Анан мен өзүм айткан нерсемди жасап кое берейин деп. Анан ал Эмил Жусуповдун дагы Эмаком компаниянын дагы жагдайын туура түшүнүп турабыз. Эми бир мезгилде бир чыгып иши жакшы жүрүшүп калса, ал атаганын убада алган бере берсин, ал ашыкчалык кылбайт деп ойлойм да. Демек батирди сиз өзүңүздүн жаныңыздан берейин деп Кудай буйрса, мен убада бербедим. Анан аракет кылабыз эми жакын арада ошол батирлөө кылгангачы. Анан ушул маселе көтөрүлөр замат сизге дагы ушул сиздин дарегиңизге да бир топ сын пикирлер айтылып атат. Ушул Талабек Сарыбашев мэр болуп турганда оштон бир канча курулуш компаниялар менен байланыш түзүп, алардан батирлерди алып турган деген сыяктуу да сын пикирлер айтылып келет да. Ошолорго бир чекит койсоңуз, эмне болду? Чын болду? Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мындай да, ошол жерде мындай сөздөр ошол мезгилде деле айтылып жүргөн. Баягы курулуш компаниялар буга чейин деле, бизге чейин деле көп темирчилик иштерди кылып жүрүшкөн. Анан менин мезгилимде деле көп компаниялар ошол өзүңөр деле, сиз өзүңүз деле Ошто иштеп жүрбөдүңүзбү? Билесиңер да, көптөгөн ошол шаарга темирчилик иштерди кылган да. Анан мен дайыма айтат элем, баягы майыптар, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга аябай көптөр. Анан эми ал жактан биз аларды эч качан заставить эткен эмеспиз үй бер деп. Алар өз каалоосу менен ошондой беребиз. Мен дайыма айтчу элем, үйүңөр бүтүп калса, ошо кыйналган, кысталгандар бар, ошолорго демирчилик кылып, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бергиле деп. Анан менимче ошолдо эми мэриядан ошол мезгилде ошол тармак тейлеген вице-мэрге мен айтып атайын, мына ал деме үйүм бүтүп калса демирчилик кылам деди деп. Анан мен кетип атканда ушундай болбосун деп бир 30га жакын квартираны таштап ошол кеткенбиз да. Ошо кийин бүтүп калса, ошолор бере турган болсо, ошол майыптарга, мүмкүнчүлүгү чектендерге берип койгула деп. Анан эми ал компаниялар кийин мен кеттим да, бердиби, бербедиби, мен аны билбейт экенмин. Бирок ошол таза болсун деп бардыгын мен ошол мына ал берем деп атат деп баягындай списогун түздүртүп, даяр ошо өздөрүнө таштап койгонбуз да. Ошондой болгон. Анан бул эми коомчулукта айтып жүрбөйбү? Кудайга шүгүр, биз деле мына бир өзүңөр билесиңер, мен бир 15 жылга жакын эл катары ушу мигрант болуп Россияда иштеп, Кудайга шүгүр бала чака ошол жакта чоңойтуп келип, мына азыр насип экен 20 жылга жакын ушул элге, мамлекетке кызмат кылып атабыз деп ойлойм да. Мен дайыма айтам, ошол ак, таза, жакшы мындай кызмат кылайлы дегенчи. Эми, конечно, биз деле ошол жакта иштеп, өзүбүзгө жараша баягы бизнести жолуна коюп келген мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Анан эми коомчулуктун сынын мен дайыма айтам го, мындай туура кабыл алам да. Кээ бир адамдар билип сүйлөйт, кээ бирлери билбей сүйлөгөндөр бар. Ошон үчүн ал сындарга биз мындай туура түшүнүү менен кабыл алабыз. Анан жеке ошол мугалимге өзүңүз батир берүү чечимин ошол коомчулукта талкуу жаратып койгондон кийин ойлондуңузбу же ага чейин деле ушул компаниянын абалын көрүп ойлонуп жүрдүңүз беле? Жок, себеби бул компания мага сразу айтканда, эгер бере албайм, мүмкүнчүлүгүм жок дегенде, мен өзүм мындай аракет кылмакмын да. Анан мен баягы башында айтпадымбы, мен берем сөзсүз деп. Өкөнү мен Илгиз агай менен дагы байланыштырганмын. Анан мен деле ошо Илгиз агайга окшоп деп үмүт кылып күтүп калдым да. Негизги мен ушул болуп калды. Атак мага айтканда, бере албайм десе, мен өзүм как ошоларга экс-мэр катары жоопкерчилик сезип туруп, мен деле аракет кылмакмын да. Эгер башка бир адам болсо дагы биз мындай ойлонбой койсок болот элем. Бул өзүнүн ишинин мыктысы да Илгиз агай. Мугалим, жаштарга, биздин келечек муундарга мындай сабак берип, окутуп, ошолорду тарбиялап аткан мыкты агай. Андайларды биз сөзсүз колдошубуз керек.